Инсульт азыркы мезгилде өтө оор оору. Өкүнүчтүүсү бул ооруга чалдыккан адамдар жылдан жылга саны өзүп жатат. Анан айтып кетиш керек, курч мезгилде бул оорулар экстренный больницаларга жатып, аяктан дарыланып чыгышат. Аяктан чыккандан кийин реабилитациялоо жана калыбына келтирүү бул өтө бир чоң маселе болуп азыркы мезгилде турат. Кыргыз куратология жана калыбына келтирүү илимий изилдөө институтунда ушул жактайда мынакей 2 ангионеврология бөлүмү иштеп жатат. Жалпысынан 60 койкага дарылоо процесси жүрүп жатат. Бул жерде комплекстүү жана мультидисциплинарлуу жактайлар менен ушу инсульттун чалдыккан ооруларды реабилитациялоодо биздин мекемеде иш жүргүзүлүп жатат. Ушу 2 бөлүмдө 95–100% чейин оорулар жалпысынан баары тең эле ушу инсультка чалдыккан оорулар болуп эсептелет. Геморрагический инсульт деп коет. Мындай бир жак эмесине мээнин бир жагына куюлса, мындай ушундай поражение болот да. Ал эми деген очинде деген мынакей эме деп коет, эмболия деп коет да, жана атеросклероздон моментиптен сосудтун ичине толуп калат, анан мээге кан барбай калат, ошондон анан ишемический инсульт болот. А бул болсо деген геморрагический инсульт деп коет да, а бул болсо ишемический инсульт. Же болсо тромб, ушул дагы эле ушул кан артерияларга кан уюп туруп калат, аны тромботический инсульт деп коет, ал дагы ишемикалык инсультка кирет. Биздин жарандар ушу курч мезгили өткөндөн кийин оорунун, инсульт оорусунунчу бизге келип деген кайра калыбына келтирүү дарылануусунан өтүшөт көбүнчөсүн. Эми бирок ушу жарандарыбыз деген эрте келишсе, канча эрте баштасак кайра калыбына келтирүүнү, ошончолук ооруларга жакшы болот эле. Анан көпкө чейин жүрүп алышат, анда бизге дагы кичине кыйынчыраак болуп калат. Кээ бирлер деген баягы бир айдан кийин келип жатышат, аларга биз абдан жакшы жардам беребиз. Берден деген бардык изилдөөлөрдөн өтүшөт, кандын составын бардык биохимиялык анализдерден өткөзөбүз, холестеринге, сахарга, электрокардиограммадан өткөзөбүз. Анан деген эгер кошумча заттар болсо УЗИден өтүшөт, рентгенден өтүшөт, кардиологко барышат, урологко барышат дегенди. Андан башка деген биз кадимкидей капельницаларды коюп, ошо баягы инсульт оорусуна керектүү кан айланууну жакшыртыш үчүн капельницаларды коюп, инелерди сайып, дарыларды сайып дарылайбыз. Күнүгө кан басымын ченеп турабыз, кыздар ченеп турушат. Мынакей бул жигит болсо деген ушу 3 жыл мурун геморрагикалык инсульт болгон. Анан деген оң жагынан болгон, тили дагы жакшы сүйлөбөйт, сүйлөө функциясы бузулган. Анан деген кантип калдың? Жакшысыңбы? Колуңду өйдө көтөрчү. Колуңду өйдө көтөрсөң, мына биягы көтөрүлбөйт. Момундай болуп деген контрактуралар башталат. Биз ушуларды жакшыртыш үчүн разработка жасайбыз. Кыздар массаж жасашат, бутуна, колуна, онга катып калган контрактура болуп калган жерлерине деген парафиндерди коюшат. Электростимуляция деген процедураларыбыз бар. Боорукке иштебей калган булчуңдардын баарын иштетиш үчүн ошол электростимуляция коюлат. Дарсамваль деген процедурабыз бар, ошолордун баарын өткөзөбүз. Боорукке аппарат болсо брусья деп аталат. Бул болсо деген ошо жанагы таптакыр баса албаган бейтаптарды ушуга эки жагын колум менен карматып туруп, өзүбүз да жардамдашып туруп, анан буттары демде чалынбаш үчүн мындай доска коюлган ортосуна. Анан бастырабыз да, анан биздин бир жараныбыз ошо абдан оор болчу геморрагикалык инсульт алып, ал киши өзү басып, аябай самостоятельный болуп кеткенден кийин бизге ушул аппаратты белекке берген. Башка элге дагы жардамы тийсин депчи. Кел огой.
Мына мисалы үчүн могу эки жагын кармайт. Мен ар жагын кармап алсаң, жага кармай албайт. Бягын кармай. Анан мына эки бутту деген бер жагына мындай чалынбашы үчүн монтип ортосунда доска бар. Анан ушуну кармап ары бери бастырабыз да, бир 10-15 мүнөт чарчап кетпегендей кылып туруп абдан жакшы жардам берет. Мен ковид болгом 19-жылы. Сондан кийин микро неме болуп анчам чейин. Сондан бери көп лечение жасадым, бирок мындай жакшы неме ала албай. Акырында ушу Воронцовканы айтып алышты, анан балам да бул жерде эле неме кылып, бир лечение алып көрөлү деп, ушул жерден мына 1 жыл 10 күн болуп атат, лечение алганыма. Жакшы. Абдан бүт анализдер жакшы чыкты. Массаж алып атам, иглотерапия, физкультура. Ушул лечениялары абдан мен чын жерге келгенге чейин ушу өзүмчө мындай кызыктай болуп эле жүргөнүмдө анан мына Кудайга шүгүр кечеден бери бул кишиге да айттым. Ушундай көңүлүм ачылып, өзүмчө бир башкача жакындар өлгөндөй эле болуп кетип атам да, чындыгында. Дарылоо жакшы жардам берген турбайбы? Абдан жакшы, рахмат. Мага абдан жакшы таасир этти. Биздин пациент 2 жолу инсульт алган. Ошол себептен азыр биз магнитотерапия бөлүмүн коюп атабыз. Курс лечения уже 4-чү күнү алып баштады. Абалы жакшы болуп калды. Лечение алып баштаганда биринчи жолу келгенде өзү баса албай, жакшы сүйлөй албай келген. Азыр өзү кичинеден кадам таштап атат. Сүйлөгөнү кичине туруктуу болуп калды. Таптакыр баспай коляска менен келген. Азыр өзүңүздөр көргөндө манежден уже басып атат. Ступенькалардан бирден болуп өзү чыгып баштады. Коленку сгибаем выше, становимся уверенно, поднимаем. Спускаемся. Так. Эту ногу, коленку сгибаем. Аккуратно. Основной задачей нашего отделения является инсульттан кийин эрте дарылоо бейтап үчүн абдан маанилүү. Биздин негизги милдетибиз пациентти мүмкүн болушунча өзгөргөн жашоо шартына ыңгайлаштыруу, аны кайрадан басууга үйрөтөбүз. Мүмкүн болушунча өзүн өзү тейлөө жана сүйлөө жөндөмүн калыбына келтиребиз. Калыбына келтирүү борборуна кабыл алынгандан кийин бейтап комплекстүү реабилитация алат. Бейтап менен бүтүндөй бир команда иштейт. Невролог, физиотерапевт, кинезиотерапевт, логопед, дене тарбия боюнча инструктор, массажист болот. Жаңы келген бейтаптарды жакында чыга турган оорулар менен кошо бир палатага жаткырабыз. Эгер алар инсульттан кийин бирөөнүн басканын, сүйлөгөнүн көрсө, бул түрткү болот. Оптимист болууга аракет кылышат. 2 жума дарылоо учурунда оорулардын жакындары да бейтапты кандай кароо керектигин үйрөнүшөт. здесь, в кабинете УФК. Бул кабинетте дене тарбиясы үчүн ар кандай көнүгүүлөр жасалат. Бул бейтаптын басып кетиш үчүн негизги дарылоо болуп саналат. Эгер бейтап 1 жыл ичинде жатып калган болсо, ал төшөктө жатканга көнүп калат. Аларды ордунан тургузуу оор болот. Ал эми инсульт алгандан көп өтпөй эле ден соолугун калыбына келтирүүнү баштаса, анда ал бейтаптар мурдагыдай басканды, сүйлөгөндү унута элек болот. Алар биздин Инсульты 34 года, но в основном это возраст от 60 и дальше. В основном. Основной контингент такие, да. У нас вот такой контингент. Конечно. Теперь мы положили палочку на шею, ложим, спинку держим. И наклон делаем влево. 1, 2. Вправо. 3. Кол бар. Ну, жакшы. Коляскага отурдум да, колясканы. Ырттым, бастым да. Сүйө чежем. Дагы бар да. Ырдайт да. Азыр ырдап калдыңыз. Aşağım demir çaktı, sevgilim acılayıp, çakmakla cetti.
У них быстрее слова восстанавливаются, они быстрее вспоминают слова, речь быстрее восстанавливается. Поэтому сначала ырдатабызда больнойду. Давай ырдады эле, кыйнайбыз да. Анан кийин начинается лечение. Барлыгы аталап келишет. Ата укулдап койганы, ата процедурага барып келели деш. Жакшы карап атышат. Ыраазымыздарга. Адамдын өзүнөн зависит этет экен. Ушу аракет кылышса өзлөрү деген басам, өзүм жакшы болуп кетейин, экинчи оорубайын деп бизге келип, пат-паттан келип дарыланып турушса, 2 жылда алган результат кийинки жашоосунда калып калат да. Ошондо канча убакытта бир лечение алыш керек? Мисалы үчүн деген биз ошо жаңы инсульт болгондорго айтабыз 3 айда бир келип тургуну деп. Андан кийин 6 айга жылдырабыз. Уже жакшы боло баштагандан кийинчи, анан ошо 6 айда бир келип, жылына 2 жолу келип дарыланып турушса. Канча болуп калды ооруганыңызга? 4 жыл 7 ай болду. Азырабыңыз кандай? Азыр жакшы аракет кылдым, өзүмдүн күчүм менен эме кылып, ушу басып келейин деп ушу барып калдым да. Ар бир пальчиктин муундарын разработка болуп чыгышат. Трудотерапия болбосо реабилитация болбойт да. Муундарды, булчуңдарды калыбына келтирип атышат кыздар. Бул да аябай интересная методика, зеркальная терапия. Сол колун иштетип, күзгүнү карап турат да, ошондо ооруган колу да иштей баштайт. Аю, туура. Аю кандай бизде? Күчтүүбү же күчү жокпу? Телевизорду көп карасаң күч көрөсүң да барам. Булардыбы? Ооба да. Телевизор жакшы эмес да. Телевизордон көп көрөсүң, туура анда карап. Бул аю, демек, аю өзү кандай жаныбар бул? Чоң же кичинекейби? Чоң эле? Чоң жаныбар, мына чоң дегенде сен кана колуңа кантип көрсөтөсүң, көрсөтчү кана. Чоң дегенде сен түркү сөз менен айттың. Чоң деген чоң. Мына кана колуңду да көтөрсөң, ти колуңду да эмнеке. Демек, бул кандай экен? Аю. Чоң. Жаныбар, туура. Ала үн чыгарышат го, кантип үн чыгарышат? Кандай үн чыгарышат? Кана айтсаң, кантип? Десе, кана кайтала. Инсульт деген билесиңер, инсульт бывает, ишемический инсульт деп коет, анан геморрагический деп коет да, давлениеси көтөрүлгөндөн, же болбосо түшүп кеткенден ошо башка кан барбайт дагы, ошондон анан инсульт болот да. Ошол баш деген бул головной мозг деп коет орусча. Бул баш бүт адамдын кыймылын ошо баш текшерет да. Ошо бутта, колдо бизде ошо орган өзүнүн каналдары бар. Каналдары бар да. Ошо каналдар ошо блокировать этип калат да, жерде инсульт болгондо. Ошондон анан кыймылдабай калат да, колу, буту кыймылдабай. Же болбосо башта жанагы сүйлөгөн центр бар, ал жерге жанагы инсульт болуп тамыры жарылып калса, же болбосо кан жетпей калса, ошол жерде сөзү дагы эметпей калат да, жанагы речевой центр деп коет, сүйлөй албай калышат. Ошону биз ошол жерге кан алып барып, ошол канал аркылуу ци деп коет, энергия барат дагы, энергия ошо орган иштетет, патологический органды. Анан акырын восстановление болот да, анан кийин сүйлөйт, анан кийин кыймылы акырын келе баштайт, постепенно акырын. Китайская медицина боюнча, или мудрецы, или философы, как говорили, мынтип айтышат экен. Эгерде застой энергия болсо, ошондон анан оору появляться этет, пайда болот да, ошол. Биз ошол игла менен, ошол каналга, меридианга биз игланы вводить этип туруп, анан стимулировать этебиз. То есть, же муну мындай усиливать этебиз, же муну покой кылабыз, же муну греть этип, прижигать этебиз. 3 вид лечения бар.